Каргалар каркылдап баштаса, кыш келатат деп бил. Мадумаровду каралоо башталса, шайлоо келатат деп бил демекчи. Парламенттик шайлоо жакындап, Мадумаровго кезектеги сюрприз даярдалып жаткандай. Лампичке деп ат койгон лакап жеже эмне эле лампичкесин көргүсү келип, сагынып калган десе, көрсө кептин баары бул жакта экен. Бийликтин сөзүн сүйлөгөн, айга күнгө теңеген ким болбосун эптеп эле Мадумаровго асылып, каршы сөз айтылгандын баарын кабыл алып, керектүү тапшырмаларын берип, анан сөз кур болбосун деп, бир айфонун акчасын конвертке салып, кыстарып узатып жаткан имиш. Жолуктун жанында конвертте акча бар экен, кичине телефон кылайык. Кандай айфонго же мындай жөнөкөй телефон? Чоңго. Канча сом экен? Эми көп да. Не кыласың? Канча экен апа, айтпайсың? Эми аны не кыласың эми? Мен дагы ойлойт дейм, ушунча тияктан бери келип жоксо анан эми ушул болгондо ушу сыр эле боюнча кала бербей, жаным анча-мынча нерсе сыр боюнча калат да, жаным биргем. А что, так можно было, что ли? Эми эртең аттуу баштуу актив деп аталган Акаевден бери куралып 2000-жылы Ошто жыйын өткөрүшүп, Акаевдин алдына чыгып, ушу Масалиев менен эле Мадумаровду камап салсаңыз, өлкө тынчтыкта мамыр-жумур болуп, жыргалчылыкка багыт алмакпыз деп күпүлдөгөн ошол убактагы акшакалдар же болбосо актив сүрөйлөр эртең дагы жыйналат имиш да. Арасында кээлерине Мадумаровго өтө каттуу сын айтуу тапшырмасы берилди. Алар тема баштап берсе эле, анын артынан телеканалдар жана соц тармактар аркылуу жанагы дүжүр журналисттер, же болбосо эң акыркы түркөй дөдөйлөр, фейктер, троллдор каралоо акциясын активдүү жүргүзүп башташат деп өздүк ишенимдүү булактардан сөз уктук. Меморандумда да кандын колу бар. Бул каралоо бүгүн алгачкы жолу болуп жаткан жери жок. КТРКсынан Нышан Кочкоров аркылуу каралатып жүрүп, Акаевдин абалы эмне болду? Ак үйдү кап менен жасатам дедиртип жүрүп, Бакиевдин абалы эмне болду? Каркыраны Казакка, Баткенди Тажикке саткан дедиртип жүрүп, Атамбаевдин абалы эмне болду да, аны көчүн улаган Жээнбековдин абалы эмне болду? Сен жоксуң, бар болсоң кайдасың, сен кимсиң, жүрөсүң кайда? Азыркылар жада калса, жаңы каралоо ойлоп таба албай жатканы Зээникейдин. Жок дегенде жаңы каралоо түрүн ойлоп таба албаган чабалдардан дагы эмнени күтүүгө болот? Отуз жылда бир эмес Мадумаровду каралаган 5 бийликтин акыры эмне болгонунан сабак ала албаганы өкүндүрөт. Караласа эле Кыргызстанга кыпынча пайда келчү болсо, мен да кошулуп караламакмын. Өзүбүз көрүп тургандай, Мадумаровду каралоодон Кыргызстанга бир тыйынча пайда келбей, тескерисинче артка кетип, саясат баткагына баткандан батып баратат. Эмнеге каралашат? Жок, оңой эле. Бийлик башында тургандар Мадумаровду тазалыгынан, күчтүү саясатчы экенинен коркушат. Бул киши президент же жок эле дегенде депутат болуп калчу болсо, алардын тамагына тыгылган сөөк болуп да калат. Өзү жебеген саясатчы башкаларга дагы жедирбейт. Себеби эч кимисинен коркпойт, ак болгон үчүн өзүнө бекем ишенет, сабатсыздарды каалагандай тайраңдап, билгендей кылып өлкөнү мыйзамсыз башкаруусуна жол бербейт. Дайыма эл кызыкчылыгын ойлоп, эл тарабын талашат. Мына ушун үчүн Мадумаровду бийлик башына келишин каалашпайт. 2010-жылдан бери Мадумаровду каралап бийликке жолотушкан жок. Андан ким утту? Бийлик башында турган бир уч топ гана утту. А ким утулду? Албетте Кыргызстан эли, Кыргыз мамлекети утулду. Өлкөдө бир да өнүгүү болгон жок. Сырткы карыз күндөн күнгө өсүп, жумушсуздуктан калктын 4төн 1 бөлүгү сыртка агылып чыгып кетти. Шибигени капка ката албагандай эле, акыйкатты, чындыкты каралоо менен аны эч ким кара кылып кое албайт. Бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсүгүнү тарых баары бир бүт баарын жай-жайына коет. Каралоо буга чейин да болуп келген, эми бир аз күчөйтүлгөн форматта дагы уланат экен. Ага ишенүү же ишенбей коюу албетте ар бирибиздин өз эркибиз. Болгону мен сиздерге айтып жаткан Мадумаровду каралоо акциясы жакын күндөрдө күч алган болсо, билиңиздер, мунун уюштуруучусу жалгыз президент мырза өзү болор. Шамал жүрүп баштаса, жан жайт деген белги. Каргалар учуп келсе,
кар жааштын белгиси. Чабайлекейлер учуп келсе, жаздын келген белгиси. Мадумаровду каралап баштаса, шайлоонун келишинин белгиси.